Үйлеріңізді қантып барабыз. Үйлеріңізге мына бара албай атасыз, мына қыздарыңыз үй бар үйде, біздің. Небелеріңіз бар үйде. Аларға жауап деп. Бұларға деген Урматтуу президент, урматтуу министр, урматтуу саламаттуу сактоо министри, biz Токтогул аймактык ооруканасынын жалпы дарыгерлери, 2 врач, 4 медсестра жана санитаркалар болуп 26-сында COVID-19 оорусун кабыл алып иштедик. Ошондой эле алар алып келип бизге биздин больницанын реанимациясына алып келип жаткызып коюшту. Эч кандай шарттар каралган эмес, эч кандай условия түзүлгөн эмес. Бир жерде жаттык. Анан кийин мына ошентип 6 кишиден коронавирус бизден өзүбүздөн жууп калыпты. Бизге болгону жакшы сөз, жакшы аракет керек болуп атат, жакшы поддержка керек болуп атат. Биздин Тешебаева главврачыбыз, ССМдин эмеси главврачы жана тегилер келип туруп бизди үстүбүздөн кекетип кетип атышат. Мына биздин мамлекетибиздин, биздин уюштурган администрациянын жана мына жерде уюштурган Токтогулдук администрациянын уюштурган эсене мына биз баарыбыз ооруп отурабыз. Эми кайра келип туруп бизди күнөөнү бизге коюп атышат. Силер өзүңөрдү шала кылып атан жукту деп. Сотрудниктердин ден соолугун ойлобой, силерге акча төлөнүп берилбейт, силер акча үчүн кирип кеткенсиңер деп биздин психологический атака кылып бизди ден соолугубузга зыян келтирип атат. Мынакей 6 сотрудник деген биз деген коронавирус жуктуруп отурабыз биякта. Урматтуу президент, урматтуу министр, акимине тиги биздин мына Токтогул аймактык ооруканасынын башкы дарыгери, ССМдин башкы дарыгери, санэпидстанциянын башкы дарыгеринде служебный расследование жүргүзүшүңөрүздү биз талап кылабыз. Жана ошолордун үстүнөн мыйзамдуу гана чара көрүшүңөр керек. Биз 30 менен иштеп беребиз, Кудай буйруса. Эсен аман чыксак, биз дайыма иштеп келгенбиз, дайыма иштей беребиз.